Кыргызстандын калкынын басымдуу бөлүгү финансылык жактан сабатсыз. Андыктан кирешет түшсө дагы аны сарамжалдуу пайдаланып, сактоо жасап, капитал топтоону билбейт. Ошондуктан Өнүгүү Прогресс партиясы үй бүлөлүк бюджетти көбөйтүү үчүн аялдардын сабаттуулугун жогорулатууну чечкен. Партиянын мындай кадамы башкалардай болуп саясий упай топтоо эмес, реалдуу ишкерликке жол көрсөттү. Акча берип ишкердикти өнүктүрүү эмес, өздөрүнө политический бир эмелерди чогултуп эмес да, бул жерде билим берип, ушу балыкты эмес, балыкты кармаганды үйрөткөн ушул подходу мага аябай жакты. Семинарга катышкан аялдар акчанын суммасы эмес, анын реалдуу сарамжалдуу пайдалануу гана үй бүлөлүк бакубаттуулукка жеткирерин түшүнүштү. Айрыкча кыргыздарга тиешелүү керексиз чыгашаларды кыскартуунун жолдору айтылды. Назгүл Кыдыралиева Орловка шаарында ветеринардык дарыкананы иштетет. Бул окуудан улам ал каражатын туура эмес пайдаланып жүргөндүгүн түшүндү. Туура жагы дагы бар, туура эмес жактары эле көп экен. Аябай бизге сабак өтүп атат эртеден бери, ошонун баарын жакшы эле кабыл алып атабыз. Баарыбызга түшүнүктүү болду. Түшүнбөгөн жерибиздин баарын сурап жазып атабыз, түшүнүп атабыз, окуп атабыз. Бүгүн жакшы. Калктын финансылык сабаттуулугун жогорулатуу боюнча Демилге Өнүгүү Прогресс партиясынын 3-чү съездинде төрага Бакыт Төрөбаев тарабынан көтөрүлгөн. Учурда адамды өнүктүрүү боюнча максаттар турмушка ашырылууда. Ар бир үй бүлөдө мындай менчик бизнес болсо, кичинекей, бул үй бүлөгө биз бакканга мындай шарт түзүп берип атабыз. Үй бүлө өнүксө, биз ойлоп атабыз, коом өнүгөт. Коом өнүксө, мамлекетибиз өнүгөт. Биздин партиябыздын позициябыз ушундай. Эгерде аялдар бул окуудан кийин жеке ишкердикти өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алып, билимин турмушта колдоно алса, анда Өнүгүү Прогресс партиясы мындай окууларды республиканын бардык аймактарында жүргүзөт.